Assalamu alaikum. Бұл видео материал панкреатиттен жарқылған бейтаптар үшін панкреатит ашқазан астындағы без өзін сезгенісі. Мұны ұйқы без деп тағы айтауыз, башынан әлі ескертіп қойын. Ұйқы без деген сөздің ұйқыға ешқандай тиешесі жоқ. Екі қызметті атқарады. Біріншіден тамақ сіңіруге қатысса, екіншіден гормондарды бөліп шығарып, организмдің бүтіндігін қамсыздауға салым қосады. Эми панкреатит болгондо анын тамак сиңирүүгө катышуучу функциясы начарлап кетет. Бүгүн мен сиздерге бул тууралуу эмес, биринчи кезекте панкреатит болгондо кандай диета кылыш керек ошол тууралуу сүйлөп бермекчимин. Ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Диета деген сөз кайсы бир азыктардан чектелүү жана кайсы бир азыктарды тескерисинче көбүрөөк колдонуу. Панкреатит сизге төмөнкүдөй азыктарды чектейт. Биринчи кезекте муздак азыктарды жебейсиздер. Экинчиден тескерисинче ысык болгондорду дагы жегенге, ичкенге болбойт. Бир температурадагы азыктарды жесеңиздер жакшы болот. Анан дагы өтө майлуу азыктарды дагы жегенге болбойт. Жана ошондой эле бүгүн бышырылган нанды, кара нанды жана бардык ошол жашылча жана мөмө жемиштерди чейки боюнча жегенге дагы болбойт. Эң негизги чектөөлөр ушулар. Эми тескерисинче көбүрөөк ичиш керек болгон жана жеш керек болгон азыктарды сиздерге айтып өтөйүн. Биринчиден этке чектөө жок. Уйдун этин жесеңиздер болот, тооктун этин жесеңиздер болот, балык жесеңиздер болот, бирок өтө майлуу болбосун. Буларды сууга бышырып, дегеним кайнатып жесеңиздер жакшыраак болот. Анан дагы ошол эле жашылчаларды жана мөмө жемиштерди бышырылган абалда жейбиз, кайнатып же бууга бышырып жесек жакшыраак болот. Куурулган тамактын сиңиши кыйыныраак болот эгерде сиз панкреатит болсоңуз. Анан сүт азыктарынан өтө майлуу болбогон творог жеген сизге сунушталат. Анан бир күндө 5-6 жолуга чейин жесеңиздер болот тамакты, бирок азыраак өлчөмдө жейсиздер. Ичкенге боло турган суусундуктар биринчи кезекте бул албетте таза суунун өзү. Анан өтө коюу демделбеген чай жана кофе. Сууну каалаган убакта ичсеңиздер болот. Чай менен кофени тамактан кийин гана ичкен сизге сунушталат. Маалымат сиз үчүн кызыктуу болгон болсо сөзсүз түрдө жүрөкчөнү кызартып, маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз. Башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз.